Урматтуу катышуучулар, дагы 5 мүнөттөй күтө туралы, башкаларды калгандарын күтө туралы. Qanchaga sotilyapti? Sen bari WhatsApp deydi. Qancha so'mga sotding? 400. Men arkada eletken benim başka en kımmat neydi hazır? Çalık mı? 10 cümle. Milyon mu sonuçta milyon? Senin lafının görüntüsü var mı? Görgön yok. Abi tanımayken ne? Yo, annemitlik. Включила запись. Баштай берели, урматтуу катышуучулар. Убакыт өттү, бирок регистрация канча адам? 58 адам болду. Негизи, если жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардан где-то 150 болуш керек болчу, дагы организациялар. Ну,
может быть, даже хотя бы розыгрышка чейин, может быть, дагы регистрация болушат. Баштай берели, урматтуу катышуучулар. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Урматтуу биздин кымбаттуу жазылуучулар. Биринчиден, ушул Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академия жана биздин өнөктөштөрдүн атынан ар бир жазылуучуга ыраазычылыкты билдирибиз, чоң рахматын айтабыз. Анткени канча жылдан бери муниципалитет журналга жазылуу негизинде силер менен тыгыз иштеп жатабыз. Экинчиден, мен сиздерди ушул бүгүнкү өзгөчө күн менен куттуктайм. Анткени бул күн өзүнчө бир традицияга, салтка айланып кетти да. Анткени мына 3 жыл бою силер менен ушундай ачык, айкын, онлайн аркылуу эмне болуп атат, урматтуу катышуучулар? Микрофондорду өчүрүп коюңуздар. Силерди угулуп атат. Отключишь, да? İşte bir mençik. Dinlen koyurdu. Hazır. Sürekli yapsan görürüz. Урматтуу катышуучулар, микрофонду өчүрүп коюңуздар. Amin. Мен айтып кеттим, уже 3 жыл бою биз ушундай иш-чараны өткөзүп атабыз. Өзүнчө бул иш-чара салтка айланып кетти. Анткени ушул иш-чара баягы 1 жылдын жыйынтыгын чыгарабыз. Силер менен бул бир жалгыз күн силер менен ачык, айкын, онлайн жолугушуп, ушу ой пикир менен бөлүшүп, белектерди ойнотуп, биз өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды айтып жатабыз. Үчүнчүдөн, бүгүнкү иш-чара бул какие проблемы, и не отключается? Эми урматтуу катышуучулар, может быть, вы даже почему не отключается? Сураныч, микрофондорду өчүрүп коюңуздар, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү күн мен айтып кеттим, өзгөчө күн. Бул мен ишенемин, программа бүт маалыматтарды жиберген, жоболорду жиберген. Ошол жакта баардыгы жазылып турат, Биз Кудай буйруса бүгүнкү күн 2 бөлмөдөн турат. Биринчи бөлүм бул презентация, жыйынтыктын презентациясы болот. Анан талкуулоо жүргүзөбүз, суроо жоокторду. Ошон үчүн сураныч, обязательно бир кагаз, ручканы алып алыңыздар. Анткени мен презентация кылып атканда силер суроолорду даярдап, сунуштарды даярдап коюңуздар. Программаны билесиңер, жөнөткөн. Эми бүгүнкү иш-чаранын модератору мен боломун. Менин атым Шамшидинова Гүлайым Жумакадыровна. Азыркы сөз программа боюнча биз ушул өнүктүрүү саясат институттун башкаруусунун төрайымы жана муниципалитет журналынын башка редактору Добрецова Надежда Николаевнага берели. Саламдашуу сөзгө. Спасибо, Гуляим. Здравствуйте, уважаемые участники нашего сегодняшнего мероприятия, мои дорогие читатели. Для меня эта встреча сегодня очень важная, потому что в следующем году будет уже 15 лет, как, да, кажется, у нас 15 лет, как выходит журнал, и все это время я остаюсь его бессменным главным редактором. И на самом деле мне доставляет большое удовольствие и радость работа с журналом, потому что через журнал я чувствую, я думаю, что все сотрудники, которые работают с журналом, чувствуют прямую связь с вами, с тем, чем вы живете, с тем, что вас беспокоит, что у вас получается хорошо и где вам нужна помощь. И, конечно, на страницах журнала мы видим живых людей, жителей сел и городов Кыргызстана, в большей степени сел.
И вы, наверное, заметили, что мы стараемся публиковать как можно больше фотографий с реальными живыми людьми, участниками наших мероприятий, авторами истории лучшей практики и просто с активными жителями и руководителями органов местного самоуправления. И мне кажется, что в этой своей роли журнал помогает сотрудникам органов местного самоуправления, активистам местных сообществ из разных регионов лучше узнавать друг друга. У нас вот, к сожалению, в стране не очень развит внутренний туризм, обычаи и традиции как бы ездить из одного региона в другой, и в лучшем случае, если там у нас есть кудалар, да, или какие-то родственники, мы ездим из региона в регион, а так в обычной жизни, ну, в лучшем случае люди приезжают в Бишкек, областной центр, и вот недавно, когда мы привозили наших партнеров из 5 пилотных районов всех областей в Атбашинский район Нарынской области, вот некоторые участники сказали, что ну, я родился и вырос в Кыргызстане, но я никогда не был в Нарыне. И вот это вот немножко, как бы, мне кажется, вопрос, как надо преодолевать связи вот эти горизонтальные между регионами, между селами, между районами, нужно усиливать, и журнал служит таким мостиком. И для меня это очень важный момент, которому мы всегда стараемся уделять внимание. Я посмотрела результаты анкетирования подписчиков, читателей журнала Гуляим. Спасибо за предоставленные данные. Я думаю, что Гуляим сегодня более подробно об этом расскажет. Но я хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку, которую вы через это анкетирование нам оказали. Во-первых, несмотря на цифровизацию и распространенное мнение о том, что люди отказываются от бумажных изданий, по-прежнему подавляющее большинство читателей журнала хочет получать его в бумажном виде, либо и в бумажном, и в электронном виде. По-прежнему это доля 80, около 80%. Но на самом деле это подтверждает ситуацию с другими профессиональными журналами. И мы знаем, что если ежедневные издания, там такие массовые газеты, они почти все ушли в интернет, и мало кто подписывается на газеты, то профессиональные издания, посвященные узким вопросам, например, журналы для бухгалтеров, журналы для строителей, журналы для медиков, они продолжают жить и в бумажном виде. Почему? Потому что люди ими пользуются в обычной жизни, и гораздо проще обратиться к бумажной версии, лежащей у тебя на столе, чем залезать куда-то на сайт или копаться в телефоне, чтобы найти нужную информацию. И вот эта вера, я сама лично верю в то, что профессиональные издания в бумажном виде не умирают и не умрут, пока нас вообще везде компьютеры не заменили. И вы подтверждаете эту мою версию и поддерживаете журнал через оплату подписки. И это огромное вдохновение, огромная мотивация для нас и дальше делать это. Вот лично от себя могу сказать, что работа с журналом – это всегда удовольствие и всегда отдых. И всегда большая радость, когда выходит новый номер. Но я бы хотела обратиться к вам с просьбой предоставлять больше своих материалов. Я знаю, что каждый из вас может рассказать о своем селе, о своей работе, о своих достижениях. Но я понимаю, что, возможно, не у всех есть навыки написания текстов. Кто-то стесняется, кто-то думает, что, что такого там у меня особенного. Во-первых, я хочу вам сказать, что каждый опыт и пример, он интересный и особенный. Мы должны больше рассказывать о достижениях на уровне улицы, на уровне села, на уровне отдельного муниципального служащего или руководителя.
потому что местное самоуправление в целом и люди, которые работают на местном уровне, нуждаются в том, чтобы страна больше о них знала, чтобы больше было уважения и признания к этому огромному труду. И поэтому я прошу вас отбросить все сомнения. Напишите, как можете. Если даже вы не очень любите писать, надиктуйте на диктофон и отправьте устный свой рассказ. И мы обязательно поможем это обработать, литературно написать и опубликуем вашу историю. Пожалуйста, потому что я знаю, что иногда люди пишут и звонят и говорят, что у нас вот есть вот такая история, но мы вот кто-то, может быть, приедет, напишет. По возможности мы это делаем. Приезжаем, собираем информацию, пишем. Но не всегда такая возможность есть, и поехать во все села мы не можем. Поэтому еще раз, пожалуйста, не стесняйтесь написать как можете, надиктовать устно на диктофон и отправить свою историю мне. Моя почта электронная есть в каждом номере журнала, или Гулеим, которая постоянно на связи с вами. Еще один момент, который я хотела бы уточнить, это планы журнала на следующий год. Мы хотим больше показать успехов отдельных территорий. И начинаем вот уже с декабрьского номера готовить специальные выпуски, посвященные конкретным районам. Не всегда есть возможность и целесообразность показать один муниципалитет, ну, хотя и это тоже, может быть, вот через год после АТР нужно будет делать, но вот пока решили на уровне районов. А мы начнем с 3 районов, на которые у нас есть поддержка финансовая, чтобы это сделать. Это будет Атбашинский район, потом это будет Наукатский район, и потом это еще будет какой-то один из районов, мы пока еще не знаем какой. Но если у вас тоже есть какая-то идея, допустим, представить свой муниципалитет или группу своих муниципалитетов там, в виде района, представить на страницах журнала, кто вы, чем вы живете, какая у вас экономика, какие у вас достижения в культуре, там, в спорте, в развитии молодежи, в работе с женщинами, какие интересные люди у вас работают, да, какое местное самоуправление, какими подходами, методами оно пользуется. Эти вот такие специальные выпуски тоже можно делать. Мы не будем, скорее всего, выставлять какую-то отдельную оплату по этому поводу, но будем искать формы, потому что мы понимаем, что вы не можете из местного бюджета там заказывать материалы, это будет неправильно. Вы не должны тратить деньги местного бюджета на такие цели, и мы вас к этому толкать не собираемся. Но будем искать возможности, может быть, будем там кооперироваться с бизнесом каким-то образом для того, чтобы сделать такие специальные выпуски. И расходы здесь нужны не для того, чтобы мы что-то заработали, а просто для того, чтобы отправить корреспондента к вам, обеспечить профессиональную фотосъемку, сделать качественные фотографии. Вот для покрытия таких расходов нужны финансовые средства. Ну и сами будем искать. Ну, а мы будем рады, если вы предложите свою территорию или свой орган местного самоуправления, или группу органов местного самоуправления, или целый район, и мы с удовольствием начнем обсуждать такой проект с вами. Вот, пожалуйста, у меня 2 таких просьбы к вам. С нашей стороны, в то же время огромная вам благодарность за то, что вы нас поддерживаете подпиской. Мы чувствуем, что мы не просто так тратим свое время на эту работу. Вот я могу тоже, опять же, себе сказать, что я, как правило, делаю это в выходные дни или во внеурочное время, но мне очень нравится это и очень вдохновляет то, что вы подписываетесь на журнал. И мы продолжим это делать. И, конечно, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Я хочу пожелать вам и вашим семьям мира в душе, большего какого-то такого покоя и оптимистичного взгляда на жизнь. Несмотря на то, что вокруг нас и внутри страны, и за ее пределами происходит много сложных
и тревожных событий, я верю в то, что прежде всего наше внутреннее состояние влияет и на нас самих, и на всех окружающих. Если мы больше будем думать о мире, согласии и общем благополучии, и хорошем будущем каждый, то и в более больших масштабах ситуация будет улучшаться. Поэтому, дорогие наши читатели и подписчики, будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть будут здоровы все ваши родители, дети, братья, сестры и все те наши большие кыргызские семьи, которыми мы вправе гордиться и которые являются нашим национальным достоянием. Спасибо большое. Огромное, Надежда Николаевна, за такие прекрасные слова. Азыр болсо сөз жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун директорунун кеңешчисине Алмамбетов Өмүрбек Бадыевичке берилет. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Бүгүн биз ушул өтө маанилүү жолугушууда отурабыз. Анткени ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруунун турмушун чагылдырылган, жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы болуп аткан көйгөйлөрдү чечүү жолдорун чагылдырган, айыл турмушун чагылдырган азыркы учурда мен билгенде жалгыз ушул муниципалитет журналы болуп атат. Надежда Николаевна айткандай, бул журнал 15 жыл бою чыгып келатат. Бара бара ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин арасында өтө популярдуу болуп, ушул журналдагы болгон материалдар менен таанышкысы келгендердин чегеси кеңейип баратат. Бул журналдын органдардын, муниципалитеттин кызматкерлеринин эле эмес, ушул жалпы жергиликтүү өз алдынча башкаруу темасындагы ушул багытта иштеп жүргөн жумушчуларга, тиешелүү мамлекеттик органдарга, академия управлениесинде окуп жүргөн студенттерге, даже тиги резервде турган, ушул муниципалдык кызматка резервде турган кызматкерлердин ушул чоң жардам катары журнал болот. Анткени бул журналда ушул суроо жооптор эле эмес, жана мен айткандай айрым турмушу гана эмес, бул жерде азыркы болуп аткан учурдагы ушул мыйзамдын тез өзгөрүп кетишинде жаңылыктарды жазып, ал жерде ушул бул жаатта иштеген мамлекеттик кызматтардын жетекчилеринин интервьюласы берилип, чоң жардам болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы жергиликтүү маанилиги маселени чечкенге чоң жардам берип келатат. Албетте азыркы учурда ушул санариптештирүү жылында учурда бардык маалыматтар интернет аркылуу же болбосо WhatsApp аркылуу жетип атат. Бирок ал мындай караганда өтө кооптуу, анткени маалымат жоголуп кетиши мүмкүн, же болбосо жазылганда свет өчүп калганда керектүү учурда табылбай калышыңар мүмкүн. Журнал болсо, бул дайыма столуңарда же тиги шкафка койсоңор, керектүү учурда тура калып, тийиштүү маалыматтарды окуп, өзүңөрдүн күнүмдүк жергиликтүү маанилиги маселелерди чечкенде ушул пайдалансаңар болот. Союз дагы ушул биздин болуп аткан турмуштагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардагы көйгөйлөрдү чечүүдөгү маселелерди чагылдырып жүрөт журналга. Биздин эң жакынкы өнөктөшүбүз ушул журнал муниципалитет журналы болуп атат. Ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруулар менен кайра байланышка чоң жардам берип аткан дагы ушул журнал болуп атат. Союз дагы ушул жаңы мыйзам чыгып аткан учурларда кандай жаңылыктар кирип атат, байма-бай ушул чагылдырып атабыз. Ошондуктан бул журнал баарыбызга өтө пайдалуу, өтө керектүү журнал. Анткени азыркы өзүңүздөр көрүп атасыздар, бат мыйзамдарды өзгөртүүлөр кирип атат, керектүү комментарийлер керек болуп атат. Кээ бир суроолорго жооп таппай калган учурларда ушул журнал чоң жардам берип атат.
Мен азыр бул жерде катышуучулардын санын карасам 150 тегерегинде экен. Билесиздер, АТРдан кийин азыр 264 жергиликтүү зоочу башкаруу органдар бар. Ошол сиздер жаныңызда турган, эгерде муниципалдык кызматкерлер же жергиликтүү зоочу башкаруу органдар бул журналга жазыла элек болсо жазылгыла деп айтып, алардын артыкчылыгын айтып журналдын. Ушул жазылуучуларды көбөйтсөңөр өзүңүздөргө эле пайдалуу болот эле. Ал эми кээ бир учурларда ушул журналдан айыл турмушундагы алышып, кээ бир биздин донорлор да пайдаланып, ошол өздөрүнө тиешелүү маалыматтарды алып, ушул жардам бергенине чоң пайдасы тийип атат. Ошондуктан бүгүнкү мына 3 жылдан бери кызыктыруучу катары ушул лотерея розыгрышы болуп атканындагы муну сиздерди кызыктырып, ушул жазылсын деген муктаждыктан пайда болгон жок. Сиздерге ыраазычылыгын билдирип, ушул журналга көп жылдан бери жазылып жүргөн жергиликтүү зоочу башкаруу органдарга ыраазычылык катары уюштурулуп берип атат. Ошондуктан мен сиздерди чакырып кетет элем. Жазылып ушул журналды алып пайдаланып жүрсөңүздөр абдан жакшы болот эле. Ал эми учурдан пайдаланып, мына биздин жаңы жылдын алдында турабыз. Келерки жылыбыз баарыбызга токчулуктун жылы болсун, тынччылыктын жылы болсун. Сиздердин үй бүлөңүздөр баардыгы аман эсен болуп, ушул Урматтуу жазуучулар, интернет бирдеме болдубу? Силерде кандай иштеп атат? Өмүрбек Бадыевич, сиздики замыкание болуп кетти, бирдеме болуп. мен сөзүмдү угулган жокпу? Все, аягында эле бүттүңүз да, Өмүрбек Бадыевич. Аягы Бүттү, мен жаңы жыл менен рахмат, Өмүрбек Бадыевич, чоң рахмат. Абдан сонун сөздөрдү айттыңыз. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, эми мен сиздерди, силер өзүңөр билесиңер, ушул муниципалитет журналынын жазуучуларынын арасында сынак өткөрүү боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия мүчөлөрү менен азыр тааныштырып кетейин. Комиссияда 5 адам. Угулуп атабы, урматтуу катышуучулар? Минтип эметип коюңузчу согласияларды. Угулуп атабы баарыңар? Значит, комиссия 5 киши кирди. Председатель комиссии, төрайымы мен болом. Гүлайым Жумакадыровна. Анан комиссиянын мүчөлөрү биякта мына отурушат. Байсаков Бакыт Амангелдиевич, биринчи компоненттин координатору, Юсаиттин ийгиликтүү аймак 2-чи долбоорунун координатору. Рахмат. Экинчи мүчө бул Молдобеков Мирлан Сүйүнтбекович. Бул жооп органдар менен иштөө боюнча координатору, Кыргыз Республика жергиликтүү зоочу башкаруу өнүктүрүү үчүн өнөктөштүк программасы. Саламатсыздарбы? Ийгилик каалап кетебиз сиздерге дагы. Рахмат. Мындан тышкары дагы бизде 2 мүчө бар. Алар онлайн катышып атат. Анткени көп иш-чаралар болуп атышат. Кожошова Нуржан Мухтаровна, бул Швейцария өкмөтүнүн жергиликтүү деңгээлдеги кызматтарды жакшыртуу долбоорунун билимди башкаруу жана жайылтуу координатору. Нуржан, саламатсыздарбы? Катышуучуларга баарыңыздарга саламатсыздарбы? Ийгилик каалайбыз бүгүн. Рахмат, Нуржан. 5-чи мүчөсү Дүйшеева Жаңыл Сыргаковна, Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академия мекеменин юристи. Мындан тышкары Жаңыл учурдагы иш-чарага юридикалык жактан колдоо көрсөтөт. Рахмат, баарыңарга рахмат. Эми комиссия абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буга чейин чоң жумуштарды аткардыңар. Бүгүн катышып жатканыңыздарга чоң рахмат.
Эми азыр болсо, урматтуу катышуучулар, силерге азыр биздин презентация бар, жыйынтык боюнча, эки жылдын жыйынтыгы боюнча. Так, вот это вот мешает. Мына 2 жыл 24-25 жылдарга ушул муниципалитет журналына жана жоктун мыкты тажрыйбалар порталына жазылуунун жыйынтыктары. Мен азыр бир маалыматтарды айтып кеттим биздин ушул журнал боюнча. Былтыр мурда күнү ушул маалыматтарды силерге билгендер мен айтып кеткем, бирок бизде өзүңөр билесиңер жаңы жазылуучулар бар. Ушул маалыматты кайта алып койсом. Значит, тарыхын алсак, өзүңөр билесиңер, бул журнал 2011 жылдан бери чыгарылат. Бул журналды негиздечүүсү жана басып чыгаруучусу бул коомдук уюм Өнүктүрүү саясат институту. Бирок бүгүнкү күндө журналды башкаруу процессин Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясына өткөрүлүп берилди. Бул журнал өлкөдөгү жана бардык Борбордук Азиядагы жалгыз адистештирилген басылма. Журнал шаардык жана айылдык муниципалитеттердин жооп органдарынын жана жергиликтүү жамааттардын өнүктүрүүгө багытталган. Журнал 14 жыл ашык убакыттан бери чыгып келатат. Өзүңөр билесиңер, урматтуу жазылуучулар, катышуучулар, бул журнал эң башынан баштап 10 жыл бекер таратканбыз биз. Бүт бардык жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарга. Анан 21 жылдан бери биз уже подписка кылып кылабыз да. Мындан тышкары 21 жылы биз атайын ушул мыкты тажрыйбалар порталы ачылган. Ошол портал менен аны да билесиңер, өзүңөр иштейсиңер. Аякта көп иш-чаралар болуп атат, онлайн конкурстар болуп атат. Ошол портал менен бул журнал бириккен. Журналдын редакциясында жогорку квалификациялуу адистер иштейт. Журнал сапаттуу басмаканада басылып чыгат. Жана өзүңөр таанышып кеттиңер, Надежда Добрецова Николаевна менен бул журналдын башкы редактору жана Өнүктүрүү саясат институтунун башкаруусунун төрайымы. Муниципалитет журналы, мен мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, бул журнал кол китеп деп коет. Силердин ушул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдагы иштеп турган жетекчилер, кызматкерлер, депутаттар, ошол эле муниципалдык ишканалар, мекемелердин жетекчилерине, жергиликтүү жамааттын лидерлерине кол китеп атайын силерге чыгарылат, атайын. Жана Надежда Николаевна айтып кетпедиби? Мисалы, медиктерге өзүнчө журнал чыгарылат, жана инженерлерге, бирөөлөргө өзүнчө, алар кызыктуу журнал. Бул журнал атайын силерге чыгарылат. Жана айтып кеттим, бул журнал ачык, дайыма ачык, айкындуу. Бул журнал бар ой пикир менен, силер өзүңөрдүн ой пикирлери менен бөлүшүп, өзүңөр тажрыйба алмашуу кылып, мыкты тажрыйбаларды бияка жазсаңар болот. Жана Надежда Николаевна айтып кетпеди, уялбай жазгыла бизге. Эмеңер диктофон менен жаза албасаңар, диктофон менен мага жибергиле. Биз өзүбүз статьяны, самое главное, маалымат силерден алабыз, статьяны жашнакай өзүбүз жазып чыгарабыз. Ой пикирлер дайыма бар да. Эмне ойлойсуңар, тигил жумуш, бул жумуш, кандай тажрыйба, мактанып жаза бериңиздер. Эми бүгүнкү декабрь айына 24 жылын журналга жана порталга жазылуунун көлөмүн көрсөтөлү. Субъекттердин жалпы саны 319 болду. Жазуулардын жалпы саны 1600. Анын ичинен түз жазылуу 259 болду. Мына өзүңөр таблицаны көрүп атасыңар. Жазылуунун саны 1540. Мына эң көбү бул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары. 236 жооп органдар жазылган. 1495ке. Мына биякта коммерциялык эмес уюмдар бар, муниципалдык ишканалар бар, жогорку окуу жайлары, муниципалдык мекеме, эл аралык уюмдар жана жеке жактар бар. Мындан тышкары бизде өнөктөштөр бар. Бул мамлекеттик органдар, 60 мамлекеттик органдар.
Эми мен жана айтып кеттим, дагы кайталап коеюн, биздин журнал ачык, айкын. Өзүңөрдүн мына жетишкендиктер менен, ийгиликтер менен ушул журналдан бөлүп өзүңөрдүн статьяңарды жазып чыксаңар болот. Анткени биз баягы пилот айыл өкмөттөр менен, башка долбоор менен иштеп, ошол негизинде кайсы айыл өкмөттөрдө, мэрияларда кандай жетишкендиктер болуп атат, алар аркылуу алабыз. Жакшы болот эле силер өзүңөр баягы инициатива болуп, өзүңөр статьялар жазып бизге жиберсеңер, биз дайыма бул журналга чыгарабыз. Мындан тышкары биздин журнал, силер билесиңер, спецжурнал кылабыз. Спецжурнал бул деген атайын бүт номер бир тема боюнча чыгарылат да. Мисалы, бир айыл өкмөт же мэрия өзүнүн жетишкендиктери менен бөлүнсө, пожалуйста, мактанып, ушул журналга бир номер полностью силерге посвящать этебиз. Таратабыз биздин подписчиктерге Кыргызстан боюнча, биздин башка жанакы ар кандай эл аралык долбоорлор бар, алар дагы алат, силерди көрөт дегендей. Мындан тышкары, эгерде мисалы силерге абдан, потому что мындай да, биздики бул спецжурнал, биз только платный болот да. Вот, ошого если мындай кымбат болсо, бир айыл өкмөткө же мэрияга район боюнча чыкса болот. Акимияттан баштап толук. Бизде мына бир жолу ушул айыл өкмөт, Ала Мүдүн айыл өкмөтү чыгарган спецжурнал, анан 2 район чыгарган, менин эсимде бар. Бүт ошол райондогу кандай жетишкендиктер, айыл өкмөттөрдө кандай жетишкендиктер бар, жалпы ошол райондо мындай мактанып жазсаңар болот да. Журналга жана порталга кантип жазылса болот? Бул биздин баа тариф өзгөрүлгөн жок. Мына 25-жылга уже жазылып башташты. Биздин илгерки жазылуучулар, жаңы жазылуучулар мына жазылып башташты уже. Бири пакет 3600, 2ден 10го чейин 3000 сом, и 10дон ашык пакет 2700 сом. Эмеге өтөлүү жазуучуларды стимулдаштыруу деп жыл сайын белектерди ойнотобуз деп, биз силерге баягы ыраазычылыгыбызды, рахматын айтабыз деп, жыл сайын ушул иш-чараны, бүгүнкү иш-чараны өткөзөбүз. Буга катышуу үчүн мен силерге анкетаны жибергем, толтурула деп анкета. Анкета толтурган бат эле. Жалпы 154 субъект анкета толтурду, анын ичинен 585 анкета толтурулган. И мына биякта жазылып турат, кайсы ким канча толтурулду. Бул эми журналдын жазуучулары үчүн кызыктыруучу байгелерди электрондук жол менен ойнотуу. Атайын интернетте атайын рандомайзер деген программа бар. Ошол аркылуу былтыр башка программа болчу, быйыл башка программаны тандадык. Ошол байгелерди ойнотууга жалпысынан 154 субъект жана 585 анкета катышууда. Мен силерге мурда күнү силерге баардык маалыматты жибергем. Программа менен чогуу ошол бүт жалпы списокты, тизмесин, кайсы номерлер, кайсы айыл өкмөт, кайсы жазуучулар катышат деп жибергем. Ошону распечатка кылып, я надеюсь, что распечатка кылдыңар. Ойнотулган номерлер бул 1ден баштап 585ке чейин. Эми мен азыр чын айтсам, былтыр мурдагы күнү, мурдаңкы иш-чараларда мен көйгөйлөр жөнүндө айткан жокмун. Быйыл мен атайын жакшылап токтойм дедим көйгөйлөрдү. Антесе болбойт экен да. Баягы процесс, жазылуу процессинда көп көйгөйлөр, жазылгандан кийин көйгөйлөр бар да. Значит, журналга жазылуу жана кабыл алуу процессинде кандай көйгөйлөр? Биринчи, урматтуу катышуучулар, жазылуу келишимин бекитүү процесси кечигип жатат. Вот мен силер менен макулдашып,
жетекчилер менен макулдашып, мисалы канча подписка кылабыз деп макулдашып, анан биз договорларды, счетторду даярдап баштайбыз, анан силерге жиберебиз. Пожалуйста, бекитип койгула. Анан все, на этом бүттү. Же обратный связь жок. Очень тяжелый процесс. Мен айткан жокмун бардыгында деп. Кээ бир айыл өкмөттөрдө пожалуйста, Сураныч, келишимди бат-баттан сразу жибергенде бекитип жибериңиздер, Сураныч. Экинчи, жооп органдарынын жетекчилери алмашып жатат. Эми азыр көп баягы ротация болуп атат. Ошол себептен төлөмдөр 1 жылга чейин кармалууда. То есть ушул бүгүнкү иш-чарага, лотерея оюнга только төлөмдөрдү өткөзгөндөр катышат да, жазылуучулар. Анан ошого чейин узарып кетип атат да төлөмдөр. Бардык эмес, мындай бар да кээ бир айыл өкмөттөр. Сураныч, пожалуйста, төлөмдү мына договорду, келишимди бекиткенден кийин төлөмдү сразу эле өткөзүп коюңуздар. Анан жазуучулар алынган журналдардын эсебин жүргүзбөйт. Анан ошон үчүн кээ бир айыл өкмөттөр бизге чалат да, биз журналды алган жокпуз депчи. Журналды алган жокпуз. Анан башталат, мен баарын түшүндүрөм. Бизде пожалуйста, мен жана айтып кеткем, ручка, кагаз алып алыңыздар, ушул көйгөйлөрдү жазып алыңыздар. Азыр талкуулоо жүргүзөбүз. Мен дайыма айтам, силер билгилечи, пожалуйста, урматтуу жазылуучулар. Биз Кыргыз почта менен меморандум түзгөнбүз, договор. Биз акча төлөйбүз, силерге ошол конверт менен ушул журналдарды жеткизгенге биз көп акча төлөйбүз. Сураныч, эгерде ошол почта милдеттүү да, акча алып аткандайдын алар аябай милдеттүү, жакшы иштесет, бир дагы эме жок болчу да, канча бизге чалышат, жок алган жокпуз деп. Өзүлөрү эле уят болуп калып атышат да. Почтальон барып өзүнүн журналына кол коет, алган киши кол коет. Ошону тактагыла да, ошо эсебин жүргүзүш керек да. Начар кайтарым байланыш деп атам. Ошо мен канча силерге чалам, макулдуулугун бергенден кийин чалам да, анан сообщение, телефонду албайсыңар. Сообщение жиберем, сообщение голосовой жиберем, жооп бербейсиңер. Сураныч, хотя бы жооп бергилечи, эмнеге болуп атат, эмне кечигип атасыңар, эмне тигил жок, бул жок. Кайтарым байланышты мындай тездетип, пожалуйста. Мына мен суроолорду коюп койдум, силердин оюңар боюнча дагы силер тараптан, может быть, ойлор бар, кандай көйгөйлөр бар. Мындан тышкары, быйыл 24-жыл ушул байге ойнотуу иш-чарага катышуу үчүн анкеталар толтуруу процессиндеги көйгөйлөр пайда болду да. Негизи жалпысынан ушул 1000ге жакын анкета толтурулуп жиберилген силер тараптан. Анын ичинен 400 анкета жакын жокко чыгарылган. Анткени туура эмес толтурулган анкеталар. Же адреси, же жазылуу, башка аталыштары толук дареги жок, аты жөнү, уюлдук телефону жок. Ашыкча анкеталар, талап кылган жазылуу санына ашык. Кайталган анкеталар, бир адам бир нече жолу толтурган. И жазылуучу болбогондор анкеталарды толтурган. Сунуштар, урматтуу катышуучулар, биздин ушул журнал ишмердүүлүгүнүн жакшылыгы боюнча внимательно угуп турсаңар, урматтуу катышуучулар, мен өзүм оюм бияка жаздым. Мисалы, биз жөн эле белектерди ушул оюнга чыгарып ойнотуп атабыз да. А мен сунуш бар да, билбейм, может, туура эмеспи. Мисалы, муниципалдык ишканаларга, бул башка байге ойнотууга, журналга жазылуу боюнча мен жанакы силерде муниципалдык ишканалар бар да, мекемелер бар. Ошону өзүнчө алар все-таки баягы хозрасчетто өзүлөрүнүн бюджеттери бар. Аларды ошол көбөйтүү үчүн жазууларды, ошолорду жаздырыш керек да. Ошон үчүн бизге чоң силерге чоң рахматын айтат элек. Ошолор менен сүйлөшүп, контактыларды берип, ошо жазылгыла деп ушул журналдарга биз аларды өзүнчө жаздыралы. Мындан тышкары биякта жазылып турат, жеке адамдар үчүн жазылууну көбөйтүү. Мисалы, урматтуу катышуучулар,
Вот силер мына жооп орган жазылат, мэрия болобу жазылат, бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен же айыл өкмө жазылат. Мисалы ар бир кызматкер өзүнө жазылса болот, өзүнүн үйүнө келет да, өзүнүн адресине келет. И зато өзү жеке адам катары жазылса болот да. Вот. Любой адам жазылса болот. Не обязательно айыл өкмөт же там мэрия же организация. Любой адам өзүнө жазылса болот. Зато ушул иш чарада жылдын аягында лотерея эме белектерди ойнотууга силер өзүңөр номер менен чыгасыңар. Дагы кандай сунуштар бар, мына суроо коюп койдум. Эми байге ойнотуу боюнча менин сунуштарым мындай. Журналдын мыкты окурман жаңы номинация кылалы. Жылдын аягында билбейм, аны жанакы условияларды, шарттарды жазыш керек, кандай шарттар болуш керек. Мыкты окурман болуш керек болуп атат да. Биз номинация кылып бир подарок, приз берели. Дагы журнал аркылуу тажрыйба мыкты пайдалануу жаңы номинациясы. То есть ушул журналдан бир мыкты тажрыйбаны окуп, ошону пайдаланып, ишке ашырып, ошол номинацияны мен силерге сунуштайм. Дагы кандай силерден номинациялар болот деп биякта суроолорду коюп койдум. Дагы сунуштар, пожалуйста, эми жана айтып кеттим проблемалар. Журналды эсепке алуу каттоо деп айтып кеттим. Жазылуучу тараптан бүт жазылуу процессин жүргүзүү жана алынган журналдардын эсепке алуу каттоо үчүн жооптуу кызматкер зарыл. Эми бул бир айда келет экен, урматтуу катышуучулар, журналдар. Ошону почтальондон алып эле бир журналга регистрация кылыш керек. Анан мындан тышкары силер көп подписка кылгандар, 50-ге чейин подписка кылгандар бар да айыл өкмөттөр. Анан ошол 50-нү таратат да, депутаттарга таратат, кызматкерлерге, лидерлерге, муниципалдык ишканаларга таратат. Ошону журналга регистрация, ким алган, качан алган. Анткени көрдүңөрбү, жылдын аягында анкетаны толтургула десе, силер билбей калып атасыңар да, ким толтуруш керек. Ошол журналды алгандар, журналды окугандар ошол эмени толтурат да. Сураныч, эми, пожалуйста, ушул обязательно ушул адамды, кызматкерлерди жооптуу кылып, бир журналдарды регистрация кылып койгуңуздар. Рахмат. Так, эми биздин журнал боюнча, жазуу боюнча силер мени билесиңер. Мен жаздырам силерди, менин телефондорум силерде бар. Менин почта, 2 почтам бар. Ошол аркылуу байланышып, мына биз 25-жылга уже баштадык заявкаларды. Өзүлөр уже быйыл көп айыл өкмөттөр, көп мэриялар, мекемелер өзүлөр чабып башташты. Мына бизге ушундай подписка кылып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Биздин мына адресибиз ушул, адрес боюнча, телефон боюнча жаздыңыздар. Эми, урматтуу катышуучулар, пожалуйста, бизде убакыт бар, бир 10-15 мүнөт. Пожалуйста, суроо жооптор ушул журналдын иштөө боюнча остановить, жакшыртуу боюнча кандай суроо жооптор талкуулоо кылалы. Пожалуйста, айта бериңиздер, жазгыла, бул чатка жазыңыздар, урматтуу. Ачык айкын. Азыр ушул бүгүнкү күн менен пайдаланып, азыр талкуулоо жүргүзүп алалы, урматтуу катышуучулар. Анан мага чалбай, өзүнчө мындай кылалы, тигиндей кылбай. Давайте ачык сүйлөшөлү. Эмне кылалы, эмне жакты, эмне жагып атат, эмне сунуш кыласыңар, кандай суроолор, эмне проблема болуп атат. Пожалуйста, ким сүйлөйт? Мен өзүңөр эми инициатива болуп сүйлөгүлө, же мен уже бияктан списоктон алып сөз силерге берип турам. Там включенная, да, у нас все. Күтүп атабыз.
Баары эмени приздерди күтүп атат окшойт, Я, урматтуу жазуучулар. Мени угуп атабы? Мени угуп жатасыздарбы, урматтуу катышуучулар? Угуп атабы? Мүмкін журналға да маалыматтар керекти, жаңы рубрикалар керекти. Ушундай сунуштарды бере бериңизчи. Урматтуу катышуучулар, коркпоңуздар, пожалуйста. Уялбай, өзүңөрдүн ой пикирлериңерди айтып. Осмон Али, угуп атасызбы мени? Чыңгыз Азбеков дейт. Угуп атасызбы мени? Тогуз булак айыл өкмөтү. Вот мен жана айтып кеткем сиздерге, ручка кагазыңарды алып алгыла, жанакы менин сунуштарымды көрдүңөр, сунуштарымды. Кандай дейсиңер? Алло? Жанакы менин силерге берген сунуштарым жактыбы силерге? Кандай дейсиңер? Мисалы, мыкты окурман, ушул журналдын мыкты окурман номинациясын жактыбы силерге? Ошону эметсек болобу? Саламатсызбы, Гүлайым же? Саламатсызбы. Атым Асель, Кызыл Суу айыл өкмөтү. Ага. Гүлайым же, сиздин сунушуңуз жакты. Чындап эле бизге айыл өкмөттүн кызматкерлерине, жергиликтүү өз алчу башкаруу кызматкерлерине биз үчүн бул эң жакшы баягы дегенимде, анткени АТРдан кийин азыр чындап эле жумуш өтө оор болуп атат да. Жумушту таштап кеткен кызматкерлер дагы көп болуп атат. Бул журналды бир чети жанагы жеке адам жазылса болот деген маалыматыңызга да рахмат. Бул жөнүндө чындап маалымат билген эмеспиз. Биз дагы өзүбүзчө жеке ар кимибиз өзүбүз үчүн да жазылсак болчу да, анткени бул бизге өтө керектүү журнал да. Ага, рахмат Асель, чоң рахмат. Ооба, ошону айтып атпаймынбы, силер жеке өзүңөргө жазылса болот да, өзүңөргө. Вот, но, конечно, баягы айыл өкмөт болобу, мэрия болобу, да жалпы жазылса жакшы болот эле да. Ошол эле депутаттарга эми силерге акча бөлүнөт да, ушул эме жазылганчы. Ошо пайдаланып, ошону жаздырып жергиликтүү бюджеттен, анткени таратып баягы депутаттарга быйыл, особенно ушул 24-жылы быйыл, особенно депутаттар активдүү болду да, анткени көп айыл өкмөттөр, мэриялар бириккен бюджет менен ошол депутаттарга таратып баштады да журналдарды. Ошол депутаттар өзүнчө журналдарды окуп алып бизге чалышып, биздин онлайн иш-чараларга катышып аябай активдүү болуп атат. Ана билесиңер да, бизде суроо жооптор биздин юристтер жооп берет. Пожалуйста, күн сайын порталга кирип бизге суроо жоопторду беришет да. Депутаттар аябай көбөйдү. Ошон үчүн депутаттарды аябай активдүү катышыш керек да. Ошо журналды подписка кылып депутаттарга таратыш керек. Ну, өзүңөргө, конечно. Ооба, Гүлайым, бул ошол АТРдын алкагында марттан баштап журналдын жардамы аябай чоң болду да. Бул журналдын мындайча айтканда даамын билип калган адамдар журналга эмне маалымат чыгат, кандай жагынан керек экендигин билген адистердин арасында аябай бир топ талаш болду да. Мага бер, кое тур, мен маалыматымды издеп алайын, таап алайын дегендер көп болду биздин айыл өкмөттө. Рахмат сиздерге. Укмуш Асель, бул Кызыл Суу айыл өкмөтү кайсы район? Кызыл Суу Жети Өгүз. Жети Өгүз.
Рахмат, Асель. Дагы кандай ой пикирлер бар? Дагы. А вот мага кызыктуу да, вот журналды окугандан кийин, урматтуу катышуучулар, вот барбы ушундай тажрыйба? Ошол журналдан мыкты тажрыйбаны окуп, өзүңөрдүн иш чарага ошону пайдаланып иштеттирдиңер ошондой тажрыйбаны. Ошондой барбы тажрыйбалар же жокпу? Биздики деген ошол азыр буга чейин айтып кетпедимби? Жанагы АТР болгон учурда көп маселени майда чүйдө билинбегени менен жанагы 7 февраль 2024 жылы кабыл алынган 52 токтомдо орусча кыргызчасында айырмалар баягы упущениялар көп болуп атты да. Анан ал вопрос ошол токтомдун негизинде суроолорду биз райондук финансы бөлүмүнө, Гамсумого көп берип аттык, бирок так даана дароо жооп берген бизге ал жактан бийлик тараптан болгон жок. Жалгыз ошол Союз МСУдан, группадан, ошол журналдан туура жоопторду алып, анан ошонун негизинде иш алып бардык да. Бизге ошол жагынан бир топ аябай жакшы жардамдарды алдык. Вот. Анан баягы башка айыл өкмөттөр дагы силер мисалы Кызыл Суу айыл өкмөтү бул маселеңерди чечип алыптырсыңар, кандай чечип алдыңар дегенде биз дагы бөлүшкөнгө баягы кенен бөлүшө алдык дегеним да. Ой, рахмат, Асель, аябай мыкты тажрыйба экен. Ошол Союз МСУ мына биз жергиликтүү башкаруу академияда бизде онлайн суроо жооптор мына бизге жазып атышат, суроолорду көп биздин юристтер жооп берип атат. Конечно, биз любой убакытта жазыңыздар, биз любой вопросту калтырбайбыз, любой суроого жооп беребиз. Дагы кандай ой пикирлер бар, урматтуу катышуучулар? Сиздин бул журналдан биздин финансы бөлүмүбүздүн башчысы Казыбеков Курманбек Мукамбетович калтырбай окуйт, ал киши аябай жакшы баалайт, жакшы көрөт бул журналды. И финансовый вопросторду, бюджет кодекси өтө чоң, анан кээ бир терминдери бизди жөнөкөй адистер үчүн өтө орлоштурулуп жазылганда түшүнбөйбүз. А сиздердин журналда баягы примерлер менен так даана жакшы көрсөтүлүп жазылганда ошонун баарын калтырбай окушат биздин бухгалтерлар. Анан өздөрүнө дайым заметка кылып алып алышат, чогултушат да. Ой, рахмат, Асель. Эне жакшы пайдаланышат. Эми менин эсимде бир жолу былтыр беле бирөө чалып атат да, бир кызматкер бир айыл өкмөттөн, айылдан, анан саламатсыздарбы, таанышып минтип атат да. Мен силерге эмнеге чалып атам, силерге ыраазычылыкты, рахматын айтып атабыз. Анткени мен силердин журнал аркылуу мен аябай деңгээлимди мындай бийик көтөрдүм, баягы профессиональный деңгээлди. Мен өзүнчө юрист болуп калдым дейт. Мага баары келишет дейт. Эмеге кеңешип келишет дейт да, ар кандай суроолор менен. Ошол журнал аябай жардам берди мага деп ошентип айтты. Биздин бухгалтерыбыз дагы, ошо финансы бөлүмүбүздүн башчысы дагы журналдын аркасы менен башка айыл өкмөттүн бухгалтерларына, башка бухгалтерларга мындай кенен свободно консультация берет отуруп, мына журналда моундай жазылган деп, сиздердин ошол берген консультацияңарга таянып ишенип туруп. Рахмат, Асель. Бул жерде чатта бир сунуш болуп атат да, выездной окуулар уюштуруп бериңиздер сураныч. Силер билесиңер да, биздин Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академия биз жанакы муниципалдык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча курстарды, окууларды өткөзөбүз. Биз мына Бишкектен окутуп атабыз, региондон, мына Көлдөн, Жайында, Көлдө жалаң өткөздүк. Бирок төлөм курстар бар да, мына Ошто өткөзүп атабыз. Ошон үчүн мен силерге улам жанакы бизде 2 WhatsApp группа бар да, 3 WhatsApp группа. Ошолорго мен дайыма окуу жөнүндө силерге жиберип турам. Окуулар болуп атат, только платный окуулар болуп атат. Дагы сунуштар, суроолор бул чатка жазыңыздар. Чатка сунуштар, суроолор. Так. Бул жер Муратова Рада
Кайсы айыл өкмөт? Биринчи май, бул 1 май айыл өкмөтү. Бул азыр айры тамбы эле 1 май айыл өкмөтү. Так, дагы Мурат Абрада, Талас району Каракол айыл өкмөтү. сизде ой пикирлер барбы, суроолор? Жок, жок. Мына көп Кемин, мэрия Кемин бар экен, биякта регистрация. Байтик Батыр, силер 50 подписка кылгансыңар, Байтик Батыр, 50 подписка. Ошол журнал кандай силерге пайда келип атат? Ошону айтып бере аласыздарбы? Кимге таратасыңар? Кимге бересиңер? Кандай пайда көрүп атасыңар? Байтик Батыр, жооп бере аласыздарбы? Саламатсыздарбы? Жооп бере алабыз, конечно. Сиздердин журналга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул журнал аркылуу ар бир сотрудниктер, депутаттар бул журнал менен таанышат дайыма. Бөлүп беребиз. Ошо эң маанилүү, эң кызыктуу макалалар чыгат деп толук айта алам. Журнал аркылуу биз көп нерселерди үйрөнүп атабыз. Чоң рахмат сиздерге. Бул Бактыгүл, силердин атыңыз? Бактыгүл. Сураныч, вот силер все-таки көп подписка кылдыңар, 50 подписка. Силер даярсыңарбы? Эмки жылга дагы ушунча подписка кыла аласыздарбы? Мүмкүнчүлүк? Ооба, даярбыз. Эмки жылы уже ар бирөөнү пофамильно бергенге аракет кылабыз. Ошо пофамильно контролдойт окшойбуз. Бул жылы кичине ошо разнарядкабыз бир аз туура эмес кетип калыптыр, бирок эмки жылы точно пофамильно бергенге аракет кылабыз. Ар бир депутат, ар бир сотрудник. Өзүнчө жазылышабы, Жок, биз бир эле жазылабыз, бирок пофамильно баарына вручать этебиз да, ай сайын. Бактыгүл, Сураныч, вот силер все-таки көп подписка кыласыздар, эме деп, пожалуйста, бул статьяларды жазбайсыңарбы, мактанып чыгарбайсыңарбы бул журналга? Мен билем, ушул Байтик айыл өкмөтүндө аябай көп жакшы жумуштар болуп атат. Мыкты тажрыйбалар көп. Ошо жазып чыгарбайсыңарбы? Биз жардам беребиз жазганга. Хорошо, эмки жылга анда биз баардык сиз менен ошо байланышып макалаларга дайындыктарды көрөлү, кандай иштер аткарылып аткан боюнча. Так. Тоң району бияка чатка келди, Күн Чыгыш айыл өкмөтү. Ишиңиздерге ийгилик, сиздер менен биргелешип иш алып барууга ар дайым даярбыз дейт. Так, рахмат сиздерге. Бул кимден сурайт? Бизде дагы бейөкмөт уюмдар бар да. Вот Бакытбек Саттыбеков, сиз байланышта сиз барсызбы? Вы на связи? Нет, да, пока? Так, мындан тышкары мэрия города, это мэрия города Бишкек, да, насколько я поняла? Мэрия города Бишкек. На связи, да? Алло? Баткен мэриясы. Связьдасыңарбы? Линия. Алло? Баткен мэрия. Нурчана Джамаладдинова. Мэрия города Бишкек, да, на связи, дейт. Вот тогда вопрос вам, мэрия города Бишкек, насколько вот вы подписаны на 8, если память не изменяет, у вас 8 подписок, как вам эти журналы, кто читает, кому вы раздаете, насколько полезны они, можете дать обратную связь? Биринчи май айыл өкмөтү, бул азыр айры там айыл өкмөтү да, силер дагы 50 подписка кылгансыздар. Ошол
50 подпискадан кимдерге таратасыңар, кандай пайда көрүп атасыңар, ошону жооп бересиздерби? Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен Айры Там айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, атым Асан. Биз 50 подписка кылабыз. Биз ал көбүнчө подписканы өзүбүздүн аппарат кызматкерлерине, эмеге, депутаттарга основной, жергиликтүү кеңештин депутаттарына беребиз жана ар дайым муниципалитет журналын окуп барабыз. Өзүбүзгө керектүү ар кандай маалыматтарды, керектүү информацияларды алып, өзүбүздүн жумушубузда теңири пайдаланабыз. Жана ошондой эле сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирип кете алабыз. Рахмат. Рахмат. Биз дагы силерден күтөбүз. Жанакы мыкты тажрыйбаңарды бөлүшүп, мактанып, силер дагы көп жумуштарды аткарып атасыңар. Пожалуйста, ушул журналга статьяңарды чыгаргыла, мактангыла. Силер жөнүндө бардыгы билет. Макулбу, мен менен байланышып, эми главное бизге маалыматты берип койгула, а статьяны биз өзүбүз мындай уюштурабыз да. Хорошо? Макул, ар дайым сиздер менен иштешүүгө даярбыз. Кийинки жылдардан дагы сиздер менен бирге чогуу иштешүүгө даярбыз. Силер эмки жылга даярсыңарбы дагы ушунча подписка кылганга? Ооба, Кудай буюрса, кийинки жылга дагы ушунча подписка жазылууга жана ар бир эмеге индивидуально жазылууга даярбыз. Рахмат, рахмат. Жанакы урматтуу катышуучулар, мен айткан жанакы сунуштар кандай дейсиңер? Силер жанакы мындай мүмкүнчүлүк барбы бир кызматкерди баягы жооптуу кылып ушул журнал боюнча кылса болобу? Урматтуу катышуучулар. Жооп бересиздерби, урматтуу катышуучулар? Ооба болот деп баары жазып атышат мына чатта. Ооба болот деп атат, ооба болот. Значит, все. Бир кызматкерди жооптуу кылып ушул журнал регистрация кылып, силерге почтадан келгенде, анан силер бирөөлөргө таратып атканда ушака регистрация кылып коюңуздар. Рахмат. Эми урматтуу жазуучулар, убакыт уже болуп калды. Бизде уже 11:09 болду. Азыр эгерде анан суроолор болсо, сунуштар болсо, сиздер мага жазып коюңуздар, группага болобу же мага личкага болобу, анан телефону WhatsApp'ка жазып коесуздар. Эми урматтуу катышуучулар, эмки эң негизги эмеге бөлүмгө өтөлү. Азыр бизде эме болот, розыгрыш, Так. Рахмат суроо жоопторго талкуулоого сиздерге чоң рахмат. Азыр биз эмеге өтөлү. Менин коллегам Алина азыр интернетке кирип, жанакы рандомайзер программаны, силердин көзүңөрчө рандомайзер программаны ачат. Ошол программага цифраларды силерге берген список боюнча, тизме боюнча 1ден баштап 585ке мына рандомайзер көрүнүп турабы, урматтуу катышуучулар? А у них же видно же на этом. Это же экран. Көрүнүп турабы, урматтуу катышуучулар? Рандомайзер ачылдыбы? Урматтуу катышуучулар, жооп бересиздерби? Рандомайзер көрүнүп турабы? Ачылды. Ооба, көрүнүп атат.
да, көрүнүп турат. Көрүнүп турат. Мына бул интернеттеги Көрүнүп атат. бул интернетте ачылат. Бул генератор случайных чисел, рандомайзер. Интернет аркылуу өткөзөбүз да бул эме. Анан бул жерде мына Алина жанакы список тизме боюнча мына бирден баштап 585 эме цифраларды киргизди. Биякта список киргизилбейт экен, бул рандомайзер ушундай программа экен, только цифраларды киргизет экен. Эми биз эми комиссия мүчөлөрү, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, сураныч, азыр сиздер ушул ар бир лотту регистрация кылып туруңуздар. Хорошо. Бизде мен силерге жобону жибергем. Жобо негизинде бизде 5 байге бар. 5 түр байге. Биринчи бул ноутбук, экинчи бул 2 проектор, үчүнчү биздин сан кайсы экенин кантип түшүнөбүз? Списокто кантип эмне дейт? Списокто кантип? Мен эме урматтуу катышуучулар, мен дагы кайталап коеюн. Мурда күнү мен бардык маалыматты WhatsApp группаларга жибергем. 3 WhatsApp группа бар. Бүт списокты, тизмесин, ушул эмеге байгеге катышкан списогун жибергем, программаны жибергем. Ошол списокты, пожалуйста, ачып көрүңүздөр. Список кандай түзүлгөн? Убакыт менен түзүлгөндө, канча убакытта ким биринчи анкетаны толтурган, ошол порядковый номер менен кете берген. Түшүнүп атасыздарбы? Биринчи мисалы Акташ айыл өкмөтү анкетаны жиберген, экинчи там Актурпак айыл өкмөтү жиберген и так далее. То есть убакыт боюнча кайсы убакытта анкетаны толтурган, ошол боюнча тизме түзүлгөн. Жалпы 585 анкета толтурулган. Түшүнүктүү, мына өзүңөр көрүп атасыздар. Так, анан эмнеден токтодум? 1 ноутбук, 2 проектор, 2 принтер, 5 сертификат академияга, 1 курсуна окууга и 10 муниципалитет журналына бекер подписка. Ушул приздер. Биз эң акыркы 5-чи призден баштайбыз. 5-чи призде бизде лот болот. Лот менен азыр эметебиз да. 10 лотту азыр ойнотобуз. Даярсыңарбы, урматтуу катышуучулар? Баштай берелиби? Баштадыкпы? Ооба, даярбыз. Все, баштадык. Азыр 5-чи приздер 10 лот, биринчи лоту муниципалитет журналына подписка, бекер подписка. Алина, пожалуйста. 503. Айса айыл өкмөт, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү. 503. Каркыра айыл өкмөтү түп району Искөл областу. Каркыра айыл өкмөтү. Силер жазып алыңыздар, урматтуу катышуучулар. Каркыра айыл өкмөтү түп району Искөл облусу. Так, бир лот кетти. Эмки лот ушул эле муниципалитет журналына бекер подписка. Пожалуйста, Алина. Канча? 515. 515. Каркыра айыл өкмөтү түп району. Каркыра айыл өкмөтү түп району Искөл областу. Так, куттуктайм. Каркыра айыл өкмөтү экинчи жолу мына призди алып атат. И уже силерде 2 подписка бар. Муниципалитет журналга бекер подписка 2 штук бар. Силерди куттуктайм. Эмки үчүнчү лот ошол эле журналга подписка. 363. 363. Нарзан айыл өкмөтү. Нарзан айыл өкмөтү Москва району Чүй облусу. Силер муниципалитет журналга подписка жазылуу, бекер жазылуу. Куттуктайбыз силерди. Эмки 4-чү лотпу? 4-чү лот ошол эле муниципалитет журналга. Пожалуйста. 331.
Ноокат шаары, Ош облусу. Куттуктайбыз. Силер муниципалитет журналга бекер подпискага ээ болдуңар. Куттуктайбыз. Эмки кайсы катышуулар 5-чи ойнотобуз, ошол эле журналга подписка. 457. 457 Кулатов айлык Ноокат району, Ош облусу. Кулатов айлык өкмөттү куттуктайбыз. Ушул муниципалитет журналга бекер подпискага ээ болдуңар. Рахмат. Эмки лот 6-чы. Пожалуйста, 350 номер. Можно включить? Там, кто там? 350 номер. Бул Байтик Батыр айыл өкмөтү, Аламедин району, Чүй обласу. Куттуктайм, Байтик Батыр айыл өкмөтү. Силер муниципалитет журналга бекер подпискага ээ болдуңар. Поручение берет. Поручение. Урматтуу катышчылар, звуктарды өчүрүңүздөр. Сураныч, мешать этип атасыңар абдан. Азыр жооптуу момент болуп атат да, аябай. Отключен, да? Так. Байтик Батыр, силерди куттуктайбыз, муниципалитет журналына ээ болдуңар, э? 7-чи лот, ошол эле журнал, муниципалитет журналга ойнотуу. Канча номер? 76-чы номер. Чолпон Ата шаары, Ысык Көл облусу. Куттуктайм, силер муниципалитет журналга бекер подписка, бир подпискага ээ болдуңар. Куттуктайбыз. Эмки канчанчы лот? 8-чи лот, ошол эле журналга бекер подписка. 8-чи лотту ойнотобуз. Ты не торопись, когда я скажу. Торопишься. Канча? 516-чы номер Каркыра айыл өкмөтү. Мына Түп району, Ысык Көл облусу. Если не ошибаюсь, 3-чү бул подписка. Бүгүн силердин күнүңөр го, Каркыра айыл өкмөтү. Куттуктайм, силер 3-чү журналга ээ болуп атасыңар, бекер подпискага. Куттуктайбыз. Так, эмки 9-чу лот, ошол эле муниципалитет журналга бекер подписка, пожалуйста. 355-чи номер. 355-чи номер. Кадамжай шаарынын мэриясы, Кадамжай району, Баткен облусу. Силерди куттуктайбыз. Ушул муниципалитет журналына бекер подпискага ээ болдуңар. Куттуктайбыз. Эмки канча акыркы? 13. Акыркы лот, ушул 5-чи приздин акыркы лоту журналга бекер подписка ойнотулат. 343. Чымкоргон айыл өкмөтү, Кемин району, Чүй обласу. Куттуктайбыз, Чымкоргон айыл өкмөтү. Силер ушул муниципалитет журналга бекер подпискага ээ болдуңар. Куттуктайбыз чын жүрөктөн. Эми урматтуу катышуучулар, 10 лот болду. Бардык 10 лотту ойнотулду. Журналга, муниципалитет журналга бекер подписка толук болду. Баарын утуп алгандардын баарын силерди куттуктайм. Силер менен мен өзүм байланышам. Ушуну оформление кылабыз. Мен ойлоймун, мындан тышкары силер дагы подписка кыласыңар да. Кудай буйрса, э? Так. Эмки 4-чү орунда бизде 5 сертификат. Биздин жергиликтүү башкаруу академиянын бир окуу курсуна 5 сертификат коюлуп атат. 5 лот болот. Так,
Итак, биринчи лот сертификат ойнотулат. Алина, давай. 183 номер. Жайылма айыл өкмөтү Ысык Ата району Чуй облусу. Жайылма айыл өкмөтү сиздерди куттуктайбыз. Силер ушул биздин академия бир курсуна, окуу курсуна ээ болдуңар. Чоң рахмат, силерди куттуктайбыз. Экинчи лот коюлуп атат. Сертификат. Пожалуйста. 62 деп атат. 62 номер. Чолпан Ата шаарынын мэриясы, Ысык Көл областы. Чолпан Ата туурабы, Чолпан Ата шаарынын мэриясын куттуктайбыз. Силер ушул бир академиянын бир окуу курсунан сертификатына ээ болдуңар. Так, үчүнчү лот туурабы? Туура. Үчүнчү лот коюлат, сертификат коюлуп атат. Пожалуйста. 537. Кайсы? Кызыл Октябрь айыл өкмөтү Кемин району. Кызыл Октябрь айыл өкмөтү Кемин району Чуй областы. Силерди куттуктайбыз. Силер ушул биздин академиянын бир окуу курсуна сертификатына ээ болдуңар. Рахмат. Так, какой по счету? Төртүнчү сертификат ойнотулат. 138. Кайсы? Жалал-Абад шаарынын мэриясы, Жалал-Абад облусу. Жалал-Абад шаарынын мэриясын куттуктайбыз. Силер ушул академиянын курсуна бир сертификатка ээ болдуңар. Рахмат. И акыркы, да, по-моему. Акыркы 5-чи лот, ушул приздердин 5-чи лоту ойнотулат. 570. Говорите вслух. Кичи Кемин айыл өкмөтү Кемин району. Кичи Кемин айыл өкмөтү Кемин району Чуй облусу. Сиздерди куттуктайбыз. Силер ушул бир окуу курсуна сертификатка ээ болдуңуздар. Куттуктайбыз. Ушуну менен бүттү да 5 лот, ушуну менен 5 лот 4-чү приздин 5 лоту ойнотулду. Алган ушул призди, белектерди утуп алгандарды куттуктаймын. Силер менен байланышат. 25-чи жылга ушул окуу курсуна келип окуп кеттиңиздер. Так, рахмат. Эми 3-чү орунда бизде 2 принтер, көп функционалдуу 2 принтер ойнотулат. 2 лот болот. Биринчи лотту азыр ойнотобуз. Пожалуйста, Алина, нажимай. 523. 5 таш айыл өкмөтү Талас району. 5 таш айыл өкмөтү Талас району, Талас облусу. 5 таш айыл өкмөтү сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Силер ушул көп функционалдуу принтерге ээ болдуңар, призге. Ишенебиз, ушул принтер силерге абдан көп пайда алып келет. Куттуктайбыз, рахмат. Экинчи лот, ушул эле принтер көп функционалдуу ойнотулат. 72. Чолпан Ата шаары. Чолпан Ата шаары. Куттуктайбыз, Чолпан Ата шаары. Сиздер ушул бир принтерге мына ээ болдуңар, көп функционалдуу. По-моему, журналга дагы, да? По-моему, силер утуп алдыңар журналга. Куттуктайбыз. Ишенебиз, ушул принтер силерге ишенебиз, ушул принтер силерге пайда алып келет. Куттуктайбыз. Ушуну менен 3-чү орундагы 2 лот, 2 принтер ойнотулду. Азыр 2-чи орундагы приздерге өтөлү. Бул 2 проекттер.
проекттер абдан керек, техника, оргтехника, чоң иш-чараларды өткөзгөнгө, ошол эле коомдук угууларды, собранияларды, чоң проекттер керек. 2 лот болот. Азыр 1 лотту ойнотобуз. Пожалуйста. Так, технический эме болуп атат, азыр коюңуздар. Так, техника деген ушул да техника. Бирдемени оңдой коебуз деп мына чыгып кетти азыр. Кечирип коесуздар, урматтуу катышуучулар, күтүп туруңуздар. Все? Болду? Ой, кайра чыгып кетти. Не нажимай. Так, что-то интернет бар. Эмелериңерди өчүрүп койсоңуздар, микрофондорду. Ошо тоскоолдук кылып, азыр эме программа эме. Ошо микрофондоруңарды өчүрбөй тоскоолдук болуп. Так, стоп, сейчас, подождите. Все, да? Так, урматтуу катышуучулар, все, көрүнүп турабы, бардыгы? Биз эмнеде токтодук? Экинчи да орундагы приздерге токтодук. Туурабы? Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү. Эки проекттер. Эки проекттер ойнотулат азыр, 2 лот. Азыр 1 лотту ойнотобуз. Алина, баса бериңиз. 153-чү. Аккудук айыл өкмөтү Ысык Ата району. Аккудук айыл өкмөтү Ысык Ата району Чүй областы. Куттуктаймын сиздерди. Силер мына бир проектти утуп алдыңар. Эң керектүү проекттер оргтехникада. Куттуктайбыз. Рахмат сиздерге ушул биздин журналга жазылып, ушундай белектерди утуп алганыңыздарга сизди куттуктайбыз. Экинчи лот ушул эле биздердин дагы бир проекттер бар. Опять азыр коюп туруңуздар, кайра звуктарды өчүрбөйсүңөр. Эме? Эжекелер өчүрүп койгончу. Урматтуу катышуучулар, Тураныч, өчүргүлөчү микрофондорду. Биз жана силердин микрофондорду өчүрөбүз деп чыгып кеттик бул программадан. Өчүрдүңөрбү? Отключено. Да, все. Так, значит, экинчи орундагы бир проекттер ойнотулду, азыр экинчи проекттер ойнотулуп атат. Пожалуйста, Алина. 581. Чыгыш айыл өкмөтү. Күн чыгыш айыл өкмөтү Тоң району Ысык Көл областы. Урматтуу катышуучулар, урматтуу күн чыгыш айыл өкмөттөр. Силерди куттуктаймын. Силер бир чоң
белекке ээ болдуңар бул проекттер. Мен ойлоймун ушул проекттер силерге абдан көп пайда алып келет. Куттуктайбыз чын жүрөктөн. Рахмат ушул биздин журналга подписка кылганыңарга. Эми ушун менен экинчи орундагы белектер ойнотулду. Эми эң негизги акыркы калды. Акыркы биздин белегибиз, чоң белек, бул ноутбук. Пожалуйста, бул экран, мне бы хотелось, чтобы вот этот экран был на призы. Боякта приздер көрүнүп турат мына. Эки тетакта башында мына ноутбук эң биринчи башында турат да. Азыр бир эле лот ноутбук ойнотулат. Эми Кудай буйрса бисмилла деп ойнотолу. Баары күтүп турушат бул моментти, Азыр раз, два, три дегенде бассын, Алина. 1, 2, 3 дегенде бассын, Потому что эң негизги приз бул ноутбук. Азыр 1, 2, 3 баарыбыз давайте. 1, 2, 3. 313. 313. Карасаңыздар. Каргалык айыл өкмөтү, Тоғыз Тору району, Жалал-Абад. Аябай бүгүн көп ошо Каргалык көп приздерди утуп алды да. Силерди куттуктайбыз. Каргалык айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, жетекчилери, лидерлери, жалпы жамаатты куттуктайбыз. Чоң призге ээ болдуңар, эң негизги призге ээ болдуңар. Баарын бүгүнкү утуп алган приздердин ээлерин куттуктайбыз чын жүрөктөн. Азыр ушул сөздү, куттуктоо сөздү биз комиссиянын мүчөлөрүнө берели. Пожалуйста. Урматтуу бүгүнкү конкурстун катышчылары, жазуучулары, сиздерди чын жүрөктөн комиссиянын атынан мүчөсү катары куттуктайбыз. Мына алган призиңер силер үчүн, эл үчүн, ушу муниципалдык кызматкерлер үчүн кызмат кылсын, ийгиликтер коштой берсин, эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер. Биз өтө кубанычтабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүнкү биздин конкурсубуз аябай ачык өттү. Мынакей компьютер өзү тандады ар бир айыл өкмөттү. Мынакей биздин өзүбүздүн приздер менен баарыңыздар эле биз сиздерге да кошумча маалымат беребиз. Атак өзүңүздөр билгендей эле мынакей биздин бүгүн баардык толук биздин ушу немелерибизди, приздерибизди ойноттук. Сиздерге дагы бир жолу ийгилик калып кетмекчибиз. Рахмат. Бакыт, сиз билесизби? Урматтуу бүгүнкү конкурстун катышуучулары жана байга алгандар, сиздерди баарыңыздарды куттуктайм ушул белектериңиздер менен. Мындан ары ушул келе жаткан жаңы жылда көп ийгиликтерди, үй бүлөңөрдө, ишиңерде чоң ийгиликтерди каалайм. Мындан ары сиздерге каалашым ушул журналга катталып, күндөн күнгө жаңы маалыматтарга ээ болуп туруңуздар. Сунуштарыңар болсо, же болбосо кандайдыр бир өзүңүздүн мыкты тажрыйбаңыздар менен бөлүшөбүз десеңер, ушул журналдын жооптуу адисине Гүлайым эжеге кайрылып, Гүлайым эже аркылуу сиздерде бир кандайдыр бир керектүү башка айыл өкмөттөргө үлгү боло турган тажрыйбаларыңар менен бөлүшсөңүздөр болот. Көп сүйлөбөйүн. Биз баардыгыбыз ушул өнүктүрүү саясат институтунун кызматкерлери сиздерге керектүү маалыматтарды убагында жеткирип бергенге аракет кылып жатабыз. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү. Биякта чатта мындай суроолор, эмелер болуп атат да, мен окуп кетейин. Мына уткан номерлер тууралуу толук маалыматты кайдан алабыз деп атабыз. Биз силерге мен айтып кеттим, бизде 3 группа бар, ошол группага, WhatsApp группада мен толук маалыматты жибергем, бүт списокты жибергем. Кайсы номерлер, кайсы айыл өкмөт, мэриялар, кайсы мекемелер ушул бүгүнкү иш-чарага, лотерея оюнга катышат.
баарыңар ошол жактан алсаңар болот. Жеке, пожалуйста, мага личкага жазыңыздар, мен силерге кайра эле ошол списокты жиберем. Поздравляем победителей дейт. Чоң рахмат сиздерге, келе жаткан майраңыздар менен. Куттуктайбыз, белектериңер кут болсун деп атат. Жазылуу 1 жылга канча сом эле? Жазылуу 1 жылга 3 тариф бар, анан берем, мага чалыңыздар. Бүгүн презентацияда көргөнсүңөр. Куттуктайм, жеңүүчүлөрдү, ишиңиздерге ийгилик. Куттуктайбыз чын жүрөктөн. Ооба, рахмат. Эми жеңген айыл өкмөттөр, мэриялар, силерге сөз. Ким сүйлөйт? Ким утуп алган? Пожалуйста, списокты берсеңиздер. Пожалуйста, насколько я знаю, Чолпан Ата айыл өкмөт бир нечени, Чолпан Ата шаары утуп алды. Чолпан Ата шаары. Так, 2 сертификатты, 1 сертификат. МФУну утуп алышты. Так. Аккудук айыл өкмөтү, пожалуйста. Жалал Абад шаары мэриясы, Жайылма айыл өкмөтү, Каргалык айыл өкмөтү. Барбы, кызматкерлер? Бирдеме айтасыздарбы? Хотя бы рахматын айтып койгула. Мына Байтик Батыр, Кадамжай шаары, Нарзан. Саламатсыздарбы? Эмиде саламатсыздарбы? Каргалыктан чыгып атам. Тааныштырып кетиңиз. Мен Каргалы айыл өкмөтүнүн башчысы Акунова Зууракан Исенкановна. Баш байгенин ээси болдук. Азыр силерге чоң рахмат. Ишибизде дайыма ийгиликтер болуп, биргеликте ушундай иштерди жүргүзө берели. Азыр биз ошо командировкадан кетип баратып, акыркы моментинде кирип угуп калдым мен. Баш байгеге илингенибизде. Рахмат жалпы. Жеңүүчүлөргө дагы ийгилик каалайм. Ушундай кандай Исмирлан байке жакшы иштерибиз ийгиликтер боло берсин. Силердин да ишиңиздерге ийгилик. Силерден дайыма көптөгөн кеңештерди алабыз, маалыматтарды алабыз дайыма. Рахмат жалпы. Анан келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жалпы. Жаңы жылда дагы, мындан дагы жаңы дем, жаңы күч менен иштеп жүрө берели. Рахмат да бир жолу. Зууракан айым, сизге чоң рахмат. Рахмат айтканыңыздар келсин. Дагы ким айтат? Утуп алгандар, пожалуйста. Чолпан Ата шаары катышып атабы? Каргалык айтты. Дагы ким? Кызыл Октябрь, мына. Каркыра сүйлөдү азыр. Ооба. Аккудук, Жалал Абад шаары. Барбы? Ноокат шаары. Эч ким жокпу? Нарзан, Кадамжай шаары, Байтик Батыр, Кулатов айыл өкмөтү, Күн Чыгыш айыл өкмөтү. Кызматкерлер барбы? Уялып атасыңарбы? Ладно, урматтуу мына катышуучулар, баарыңарга чоң рахмат. Чын айтсам, мына биз жыл сайын ушундай рахматыбызды ушинтип мен ойлоймун, туура эле кылып атабыз биз. Ушундай лотерея аркылуу ойнотуп атабыз да. Анткени бардыгына тең шарт түзүлгөн, баарына. Канча подписка болсо, ошончо номер катышат. 5 подписка кылсаңар, 5 номер катышат, если анкеталарды толтурсаңар. Вот. То есть шарт баарына тең эметкенбиз да. Ошон үчүн мен туура эле деп ойлоймун да. Анан рандомайзер дагы туура колдонуп атабыз, Кудай буйруса. Бардык жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз чын жүрөктөн. Утуп алган ушул белектер, приздер силерге чоң пайдалуу болсун, пайда көрсөтсүн силерге. Вот. Анан жеңүүчүлөргө мындай кулактандыруу. Вот чоң приздерди, утуп алган чоң приздерди айыл өкмөттөр бизде 18 декабрда ушул белектерди силерге вручение кылабыз да. Ошо силерге атайын бир
бир күндө келе аласыңарбы, ошол бир күндө келип ушул призлерди силерге өткөрүп беребиз да, мындай официалдуу түрдүү мындай майрам болуп дегендейчи. Ошол мага чалыңыздар, мен дагы силерге чалам, сүйлөшөбүз, 18-ине чейин келип алып кетсеңер болот. Мына ким утуп алгандар, мына биринчи приз, мына ноутбук, 2 проектор, 2 принтерди алып кетиңиздер. Сертификаттарды, жана окууга сертификаттарды биз Кудай буюрса силерге, если өзүңөр бияка каттасаңар, бияка кирип алып кетиңиздер, сураныч. Жок болсо анда биз журналдар менен чогуу жиберебиз. Ну и 10 подписканы утуп алдыңар, аны мындай эле подписка кылып силерге жиберип баштайбыз январь айынан. Ошол дагы бир жолу баарыңарга чоң рахмат, чоң ыраазычылык, баарыңарды куттуктайм. Бул бүгүнкү майрам деп мен эсептейм. Сураныч, пожалуйста, мага чалып подписканы 25-жылга подписканы уланта бергиле, сураныч. Керек болсо өзүңөргө подписка кыла бергиле, өзүңөргө личный подписка кыла бергиле. Ошол калган суроо жооптор болсо мага личкага же WhatsApp группага жазыңыздар. Чоң рахмат сиздерге, жумушуңарга ийгилик, жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Үй бүлөңөргө тынчтык, байлык, ден соолук болсун. Чоң деңгээлге жетели баарыбыз. Рахмат сиздерге. Мейлиңиздер, калыңыздар. Өмүрбек Бадыевич. Коллективине ыраазычылык билдирем. Ишиңерге ийгилик болуп, жакшылыктарды көрө бергиле. Чоң рахмат силерге дагы. Чоң рахмат, Өмүрбек Бадыевич. Дагы барбы? Сүйлөгөндөр барбы дагы, урматтуу катышуучулар? Баркен мэрия мына турат биякта. Бул мисалы бүгүнкү эчтекени утуп албай айыл өкмөттөрүнүн представительдери сүйлөй алабы? Биз силердин оюңар боюнча баягы ачык айкын болду да, туурабы? Ачык айкын болуп, мына өзүңөр көрдүңөр кандай өтүп атканын. Ошол боюнча ким сүйлөй алат? Макул, эми эч ким сүйлөбөсө анда рахмат баарыңарга, чоң рахмат, чоң ийгиликтер болсун. Жакшы калыңыздар. Көрүшөбүз, чалышабыз. Жакшы туруңуздар. Жакшы туруңуздар. Ийгилик баарыңыздарга. Баарыңарга ийгилик.